Ассаламу алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эле мен Айылым көрсөтүүсү. Бүгүн биз Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кеңеш айыл өкмөтүнүн Шаңкол айылына келдик. Албетте бүгүн биз сиздер менен биргеликте мына ушул айылдын жашоо, турмуш тиричилигин, тарых таржымалын кенен таанышууга аракет кылабыз. Бизден алыстамай жок, биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кеңеш айыл аймагында орун алган Шаңкол айылы деңиз деңгээлинен 1400 метр бийикте орун алып, 4100дөн ашык калк жашайт. Айылда орто мектеп, бала бакча, калктын саламаттыгы үчүн медпункт жана мечит бар. Элетелин негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык, багбанчылык менен алектенишет. Ассаламу алейкум, Улуке, кандайсыз? Жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Алейкум ассалам. Жакшы, рахмат. Куш келипсиңер, Казбек. Биздин айылга келип тургула. Биздин айыл ушундай кооз, салкын. Азыр силер шаарда ысык болуп аткандыр аябай. Бизде салкын ушундай кеңири жүрөбүз. Кыргызстандын эң жакшы жерлеринде жайгашкан биздин айыл. Кеңеш айыл өкмөтү деп аталат. Бизде 8 айыл бар. Анын ичинен бүгүн Шаңкол айылын силер тандапсыңар. Шаңкол айыл жөнүндө. Шаңкол айыл эми ошол биздин Шаңкол деген жайлообуз бар. Ошол жайлоонун атынан эле Шаңкол болуп аталып калган. Шаңкол айылында ушул кандай бир алгылыктуу иштер аткарылды же аткарылайын деп турат? Ошол боюнча айтсаңыз. Эми мен келгениме толук 1 ай боло элек. Жаңы эле шайланып келдим, депутаттардын колдоосу менен. Буга чейин жакшы иштер болуптур. Анан эми азыркы алдыга койгон пландар дагы жакшы Кудай кааласа. Ушул айылдын бюджетин өстүрүү, аракет кылып бюджетти көтөрүп, айылдын жашоо деңгээлин жогору көтөрөйүн деп, анан социалдык, экономикалык жактан өнүктүрүү, анан ушу туризмге дагы көңүл бурутам. Себеби биздики кара кой бул жайлоо мында ашып 1 тонна ашып өткөндө биздин Шаңкол жайлоосу болуп калат да. Ошого Шаңкол жайлоосуна азыр туризмди өнүктүрүү боюнча пландар бар, проекттер бар, ошолордун үстүнө иштеп атабыз. Анан жанагы ошол таза суу бар экен, бирок жарым-жартылай кээ бир жерлерине жетпей калган. Ошолордун үстүнөн иштеп атабыз, аз Кудай кааласа. Жакшы күндөрү бир мындай иш болуп калат. Ушул ишиңизге ийгилик тийиш, бали. Ушу бир айылды кыдырып чыгалы. Жарайт. Жашоосу менен дегенде, Ошо. Хорошо, куш келипсиңер. Анан да не деп коет? Кош келгиле деп койбу? Айылга. Болуптур, айылды кыдырып чыгайлы. Көрсөтүп коесуз. Ар бир айылдын атынын өз таржымалы болот эмеспи? Эң кызыгы мына ушул айылдын аталышында турат. Ноокат районунда 5-6 дара бар. Кызылка тараптан келсек, Көкдардын дарасы. Onun Madaniyat'a gelsek, Çiğli Sayın darası. Onun Kırıt'a gelsek, Kırıt'a Sayın darası. Onun Şankol'un darası. Veya Kocaken'in darası, Bulgat'ın darası olup 6-7 daranın içinde biz Şankol darasında yaşayız da. Bu daranın atalıp kalışı Cumhurunku kalmaktar yaşayan vakta Kıtayça atalgan da. Şankol degen büyük yılga degen söz ekende büyük. Şu doğunun başında bir neme var, çoku. Standartında çoku düşün. Şunun başka buna 6-7 daran ayttık. Oşalardan büyük de. Çünkü Şankol. Havası жақсы, susu taza. Suyunun sapartı boyunca dağı Kırgızistan'da suların en жақсыларын bilip Şankol'un susu. Kelip içkenleri kayra tam şan biçileri gelip kalat. Şunday yerde daha kişiler ölübü. Bunlar köp yaşaş gerekir edip suqtanıp ketişet. Oşanda yerge yaşatıp koygan ata-babaların arvaqlarına rahatçılık aytabız. Bu yerde negizinin Adigine'nin bazıları yaşayıp börüler. Köpçülüğü börüler. Ama başka jaktan da gelip kalganları var. Bargıları var, joruları var, ulgatınları var, tödökönleri var. El aralaşıp kalganda. Bizdin ayılga gelip başka jaktan iştep ketkenler bari arman kılatıdı. Şundayda ıntımakçılık, şundayda biri-birini hurmattagan, birinin arkasından tutup kovalagan, el bolası endeşetiri de. Sizlerge okşamın bazıları jakşı görüyoruz. Endi biz tinç bolsun deyibiz.
Күнümüz bağıp durabız. Ya Allah, Kırgızstan'a tinçlik bergin. Türkçü balalarını alış kılgın. Şunday tinç yaşadığımızı ben düz berdi telemetamızda. Yaxşı var. Abdan sol malumat ettiniz ama. Aman bolunuzlar. İnşallah. Optur. Ya Rabbi, sizlerin de ömrün ördüzün kılıp, kendi yer taza kılıp, elimizge yurtumuzga tokçuluktu, molçuluktu, dostçuluktu alıp gelip düşkö işinlerge iyilik bolsun. Rahmet Allah. Mamат Касым ага, бул айылдагылар сиздерди ушу үй бүлөсү менен балбан келет дейт да. Ушу сиз өзүңүз кайсы багытында, уул кыздарыңыз кайсы багытында балбанчылык менен алектенип өсөт? Bunu эми Allah'ın sunulgan bir rızkısı eken şu sportun bir 4 türünde жүрдüm. Ulakta, odarışta, kol güreşte, voleybolda. Ошонча ойноп жүрүп, ар дайым ушу алдыңкы месторларда жүрдүк. Ол эми Куданын берген bir өнөр экен. Азыр балдарым бирөөсү мен аркаман аркалап палбан болду, улакчы болуп атат. Бирөөсү кол күрөштөн чемпион болуп атат. Анан бирөөнү окуттум студент кылып. Азыр экөө улакчы болот. Волейбол ойношот ушул. Мен кылган өнөрлөрдүн бардыгын кылып калышы бирден. Ошол. Бул улактан кайсы 5-5 же аламан улактабы? Көбүнчө биз эми аламан улак чаап жүрдүк. Анан биз Союз маалында ошол 5-5тен bir айылдан 5 бала чыгып күчтүү тегиз досторубуз. Жакшы мына Курманжыратка барып, ийгилик болуп биринчи орунду алганбыз. Анан Бишкекке барып бирди алып, биз Союзга барып келдик. Онда Союзда 13 республика болсо, ошо 13 республиканын баардыгы катышчу эле да. Барып ал жерден дагы ийгиликтүү кайтканбыз. Эми онда ошо 5-5 жаңы чыккан маал эле. Кийинен Көкбөрдө өзүнүн Кыргызстандагы башкадан тайгазан кылып чыгарды. О маалда биз саманга ташайт элек, саман ташап. Азыркысы эми бабонду талаш болуп, саман чекесине түшүп калды. Бияка деп талаш болгон чагынан тайгазанды курушкан да буну. Бул атты канча жылдан бери кармап келесиз? Бул атты кармаганыма 13 жыл болуп калды. 3 жашарын алган элем. 3 жашарын ушу базардан эле жактырып алып, ошо боюнча ат кылып алдык. Жаман ат эмес эми бири-бирибизди түшүнөбүз. Ат эстүү болот. Толку сүйлөбөйт, калган бар жок. Адам мингенде эмне өзүн билгизип шатыр, ким экенин билип алат ат. Кандай адам минген? Кандай адам мингенин эмне билип алат. Кандай байгелерди алып бердин? Байгелерден буну алгандан бери мен чаап атып эми 13 жыл чапсам, bir 11 машинага ташап берди. Bir алтын курга ташап берди. Эми төө, тайт, торпок деп олар айтылбай эле калса, олар эми санда жок эле болду. Ушунун аркасынан аркалап эми ошо аттын күчү менен азыр күчүрдө деле ошо аламан улактарды чаап жүрөбүз. Белки Кудай бер деген балам бар, ол азыр ушу 5-5ке катышып, былтыр Ысыккөл, мурдагы жылы Ысыккөлгө барып, былтыр ол жерде одарыштан чемпион болуп келди. Жаман болду одарыш, эреңишке чыгып. Ошол. Мындай ат жаш балада айдап калат да. Biraz башкача мамиле кылсаң капа болуп калат дейт. Ол да башыбыздан өттү. Bir жаңы жабып келип, жабылап, ой мен эртеси барсам жабууну түшүрүп алып, жерде жатып калган экен. Анан кандай bir кыжырым келип туруп, bir-эки тээ бердим эле. Тээ от салып коюп келсем, bir сааттан суу каршы жерде сууну апарып алдына койсом, сууну ичпей, челекти иштеп туруп алды. Ойлондум, эмне болду бул, ооруп калганбы деп кыжыл болдум. Анан үйгө кирип байбичемен сурадым, шуну ат ооруп атабы, суу ичпей челектет иштеп турат десем, эч нерсе кылбадыңызбы деди. Анан шарт баягы эсиме келе түштү. Я, баягы бир тээп койдум эле. Деп анан челекти көтөрүп барып, жанына барып, океан кечирип кой. Мен да айып кетти деп маңдайынан сылап мандап туруп. Эме кылсам анан кийин сууну ичип, кайра өзүм жыттап калды да. Ошондо билдим аттардын мындай эме экенин. Ошондон кийин катуу мамиле кылбайсыз. Ооба, онун бери ушу түшүнөт, бар жок өзүм айткандай. Муну эми баягы атты арабага дагы саламын. Жер сокого салабыз. Эми атты канчалык иштетсең, ошончолук булчуңдуу. Эми спортсмендер дагы тренировка кылса спортсмен да. Ооба. Машыкпасаң болбойт. Атты эми ушу токтотуп бакпаймын, минип багам мен ар дайым. Минип эле багып жүрөм ушу. Жазык ишин, Ооба. Баягы кыргызда айтат го, ат сыйлаган жөө баспайт деп,
Ооба, бул адамдын канаты деп бекер айтпайт да. Анан баягыдай эми жаш өткөндө кичине талып каласың, анан атты минип алып, бир айланып келсең денелериң баардыгы жумшап, өзүңө келип, кыйла массаж болгондой эле болуп, жакшы нерсе да бул. Кыйла жеңилдеп каласың. Бунуңуздун аты Кайман аты Океан экен. Океан, ооба. Темир көк эле бул. Келгенде эле өзүм океан деп ат койгонмун. Ушу деңиз океандай толкуп жүрсүн, көк свет. Улакка киргенде ham жакшы кирип, ошо ордунда тура берет. Океан түстүмө болуп калыптыр да. Ооба, ошондой болуп калды. Эми азыр жаш өткөн сайын агарып атат бул. 25-26 жашка чейин чапкан аттарды да көрдүк. Эми бул азыр 16га чыкты. Дагы насып буйруса, балдар дагы чабат, өзүбүз да 5-6 жыл чабабыз буну. Буга эми көп. Бийик турбайбы? Ооба, бийиктиги бийик эле. Эми азыр будан да бийик аттар келип калды. Европадан келип атат, Россиядан келип атат. Мына заман өзгөрүп атат дейт. Заман өзгөргөн жок, эл өзгөрүп атат бул жерде. Биз мындай ойлогондо, биз эми жаңы чыккан маалда биз 2 күн той болот эле, конолоп, жатып калып, сый кылып, аксакалдар отуруп алып, аксакалдардын сөзүн угуп, уккун келет эле да. Ушул кайсы жерде жакшы ат бар. Эми улакчы улак тууралуу сүйлөп, ат тууралуу сүйлөйт да. Ушундай бир жакшы ат бар мына жерде, ушул ат жакшы экен. Мына палбан мынандай чапты, мына ул жакшы экен. Таза чабып атат, күчтүү экен деп ушу мактоо менен жакшы сөздөрдү айтчу эле. Азыркы учурда эми карасаңыз бас сынчы көп, мына аттын жамбашы жок экен, мунун мүчөсү бузук экен деп жамандай башташты. Эми ар нерсе жакшы деген сайын жакшы боло берет. Сен дагы жакшы болуп калыпсың десең, жакшы болуп калдым деп өзүң көтөрүп дагы жакшылык аракет кыласың. Ошон үчүн адам баласын жакшы деш керек. Эми тооба кылдым, адам баласы өткөндө дагы бул кандай адам эле деп сурайт да, жакшы адам эле дейт. Ошон үчүн ар дайым жакшы сөз сүйлөп, жаманыраак адам болсо сен жакшы бол деп биз көмөк көрсөтүп, кичине бир оң жолго салып койсок, ошол жакшы болуп кетет. Эми бир сөз бар да, алги жакшыга жанаш, жамандан адаш дейт. Жаман менен жүргөн адам бир күн болсо, бир күн самек тартып атып, бир тартып койчу деп тартып үйрөтөт да. Жакшы болуш астаста, жаман болуш бир паста дейт. Бирөөнү капа кылып койсоң, жүрөгүндө алса, ошо боюнча жүрөгүндө кала берет, капа болот. Жаман болуш оңой. Жакшы болуш аябай кыйын болот бул. Ошон үчүн ушу жакшылыкка аракет кылып, балдар дагы кетпесе, жакшы боласың, сен жакшы болуп калыпсың десең, өзү кийин жакшы болуп кетет ошо балдар. Байли, азаматсыз. Алпасама, эмне дейсиз? Мына ушундай бүгүнкү күндө балбанчылыктын, ушул улакчылык, өзүңүз айтып атасыз. Ушу спорттун 4 түрү менен волейбол менен деп атасыз. Ооба. Бүгүнкү күндө ушу волейболду дагы катырып атам деп атасыз. Не дейсиз? Бар болуңуз, аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Рахмат силерге дагы. Эми уулум ошончолук мына эл аралап, айылды аралап, алги эмеде жаткан палбандарды, бир жакшы өнөпөздөрдү элге көрсөтүп атасыңар. Ошолорду көргөндөр ошондой болоюн дейт. Жакшы тилек кылган адамга тилекти Кудайым бере берет. Ошон үчүн жакшы тилек кылышыбыз керек. Үмүт үзүлбөгөн үмүт дейт. Үмүттөнө ушу жакшылыкта жүрсө бардыгы боло берет. Ошол. Бар болуңуз. Кеңеш айыл аймагынын Шаңкол айылына келип, бул жакта Шайыр апалар мени аябай сонун маанайда тосуп алышты. Азыр бул жакта аябай сонун жаркырап, формаларын кийип олтурушат. Кандайсыздар апалар, жакшысыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Аябай сонун жарашып калыптыр. Эми сиздер менен маектешип, бир ырларыңыздарга күбө болбосок болбойт эми, Биз дагы уюшуп калган себеби Шайыр апалар деген теле берүү чыккандан бери анан өзүбүздөн өзүбүзчө уюшулуп бирин серин телевидениеден көрүп калып, анан ушу мынау Топчубаева Сапи деген эжебиз 73-кө чамалап калды. Биз да ушинтип баягы башыбызды бириктирип уюштуруп чыктык 2015-жылдан бери. Жакында эле мына Ысык көлгө барып дагы өзүбүздүн кароого катышып келдик. Баягы Анкара клубунун немесинде Туркия, Казакстан, Өзбекстан мамлекеттерин менен бирге болуп, ооба, сыйлыктарыбыз дагы бар. Көрсөтө кетелик, мактанып бизге. Мына эже көрсөтүңүз дипломду. Мына бирин бериңиз. Мына үлкөн алган окшойт. ооба, эжебиз кеңеш айымдары. Мына Топчубаева Сапи жетекчилигинин астында калганыбыз ба конкурска катышкандар, ырдап келгендер, ооба. Ооба, өзүнө бак жетекчилигин немесине калганыбыз конкурска катышкандарга ошо ырдап неме кылганыбыз үчүн Анкара клубунун Метинбей деген бизге сыйлык барып подаркаларыбызды берип, ошол жерден кайтпай ушуларды алып келдик.
Айылга жемиш менен кайтып. Ооба, жемиш менен кайтып келдик. Ошондон боюнча 8 жаштан 70 жашка чейин бар. Ошо кароого катышып келдик. Көбүнчө бизди баягы өзүбүздүн жолдошубуз дагы эле, балдарыбыз дагы эле апа ушу жашыңыздар ушунчага жетип калды деп эми өзүбүз улгайып калсак дагы 18 жашта эле жүрөгүбүз жаш да. Ошентип анан кийин балдарыбыз көтөрмөлөп бизди спонсор болушат. Анан барыңыздар деп жолдошторубуз спонсор менен эме алышып чыгып турабыз, ырдап келебиз. Өзүбүздүн көңүлүбүздү өзүбүз көтөрүп, ошентип ырдап жүрөбүз. Өзүбүздүн ырларыбыз бар, өзүбүзгө жараша ошондой иш-чараларга көбүнчө катышып турабыз. Ооба. Нооруз майрамда да катышабыз балам. Сенчи мартта да катышабыз. Ар түрдүү майрамдарда, жеңиш майрамдарында неме болуп беребиз. Анда бир сонун бир чыгарма окупайлыбы? Ооба, мейли. Bir karasam sen atamsın, bir karasam sen enemsin. Uya jurtum, ata jurtum, kan canıma dem beresin, kan canıma tengbelensin. Uya jurtum, ata jurtum, kan canıma tengbelensin, kan canıma tengbelensin. Sen ata merim menen, sen ene sevim menen. Sen taң şaltkan ten körüңe, erke bala bir çunağım, erke bala bir çunağım. Sen taң şaltkan ten körüңe, erke bala bir çunağım, erke bala bir çunağım. Bir karasam sen atamsın, bir karasam sen enemsin. Uya jurtum, ata jurtum, kan canıma tengbelemsin, kan canıma tengbelemsin. Uya jurtum, ata jurtum, kan canıma tengbelemsin, kan canıma tengbelemsin. Кочак койбойлу. Сонурдай турбайсыздар апалар. Эми мына ушинтип ырдаганча, олтуруп алып уус шеберчилик менен алектенгенче жаш кыз келиндерге дагы акылдасат айтсаңыздар керек. Ооба. Илгерки кыргыздын каада салттары боюнча, үрүп адаттары боюнча. Ооба. Бизде эжебиз бар. Эжебиз менен ооба Токто бүбү деген эжебиз. Ошо көбүнчө баягы эң уус чебербиз да. Бар жок колунан келет. Анан кийинки өзүбүздүн муундарга дагы көбүнчө үйрөтүшөт. Терме шалча деп коет, илгерки калган энелерибиздин согуп кийин терме шалчаларын, шырдактарды кылабыз, кийиз, килем. Ошолордун баардыгын баягыдай үйрөтүп, кийинки муундарыбызга тарбия берип атабыз да. Азыркы келинде баягы берген кыздарыбызга сеп, сер дегендей баардыгын жасап келатабыз. Ошо жерден эженин колунан биз дагы келиндерибизге, кыздарыбызга баардыгын үйрөтөбүз. Анан келиндерибизге азыркы жаш немелер аз эле төрөшүп төрөбөй коюп атышпайбы? Алар дагы айтып атпайбызбы? Көбүрөөк бала туруп биз кыргыз көбөйүшүбүз керек. Кичине гана эл болсок деп баягы мындай неме кылбай көп төрөгөлө деп өзүбүздүн балдарыбызга, келген жаш келиндерибизге дагы өзүбүздүн немебизди айтып келе жатабыз эми. Кандайдыр болбосун биз дагы өзүбүзчө өнүгүшүбүз керек. Анан кандай баягыдай суроо жооп болуп, баягы шайыр апаларда дагы суроо жооп болуп атпайбы? Илгерки тамактарыбызды кайрадан
жандандырып чыгарып, байкыдай жүгөрүдөн тамактарды атала дейбиз, гүлчетай, беш бармак дегендерди күчөтүп, дагы байкыдай немеден жасалган, ачтылган бозо дейбизби, жармаларыбызды кайрадан жандандырып, ошо мезгилде ичкен тамактарыбыз азыр иммунитетти көтөрөт экен. Мурда бир ооруган эмеспиз дагы, илгеркилер жүргөнбүз да. Бир аталаны ичип коюп, загрананды жеп коюп туурабы? Азыр ооба эң сону болот экен, иммунитет көтөрүлөт экен. Эң бир сонучусу жакшы болот деген мен ойдомун да. Баардыгыбыз ошентип сабак берип келатабыз келиндерибизге, кыздарыбызга, балдарыбызга. Шайыр апалар айткандай, мен 70 жаштагы Токтакан энеге келдим. Ажы, Батыр энебиздин уус чеберчилигин көрүп таң калдым. Энеке, бул өнөрлөр унутта калып кетпейт абы? Булар унутта калбайт да, мен өзүм неберелериме, чеберелериме, бул айылдын кызыккан кыз келиндерине да келсе үйрөтөм ушуну. Унутта калбайт да бул. Үйрөтөм дейм, келсе үйрөтөм. Кимисине болсо менин үйүм ачык. Кызыккан кыз келиндер аз да азыр, ушул азыркы учурда. Эгер үйрөнөм деп келсе, үйүм ачык, үйрөтөм. Бул шырдакты дагы үйрөтөм, бул немелерди дагы, кажары деп коет мынаны, ушуларды. Бунун мээнети күчтө. Күчтөмү, баягыдай кылып ийрийсиң, анан боёйсуң, акка, карага, кызылга кылып боёйсуң, анан согосуң баягыдай кылып. Анан кийин неме болот? Анан кийин материал болот да, бул эми ошондой айтканда. Буюм болуп чыгат. Буюм болуп чыгат. Мынау башкачаларыңыз аябай сонун жасалыптыр да. Кызыккандар көп болса керек. Кызыккандар көп, сурагандарга берем. Мен аябай кызыгып атам да ушуга. Буну канчага сатасыз? Сатпайм. И. Уят эми сатсам. Менимче буларды белекеле берип жиберет окшойсуз, э? Туугандарга, тааныштарга, Ушуда сатсак уят эми муну. Мени ушундай кол өнөрчүлүктөн унча-мунча чакырышат, ошко барам, оерге барам, бирок биз менен келишим болгон жок. Келишим башка жактан келишимге биз неме кылган жокпуз да эми. Кызыккан жокпуз, маани берген жокпуз да. Жана кыз келиндердин септерин да даярдап койсоңуз керек, э? Кыз келиндердин себин заказ беришсе даярдайбыз. Баягы аялдар менен. Сон, мына көрүп атасыздар, баштыкча. Бул дагы өзүнчө бир туз сала турган. Туз баштык. Туз баштык деп коет экен. Мыналар болсо кичинекейлер үчүн дагы сонун. Аябай сонун. Мына кызыгып атам. Энекем белекелеби деп турам деп коет. Энеке, канча уулуңуз, канча кызыңыз бар, канча небереңиз бар? Бүгүнкү күндө бактылуу карлыкты сүрүп атыпсыз. Аллага шүгүр. 8 уулум бар, 2 кызым бар. Батыр эне. Ошо, Батыр эне мен. Батыр энени качан алгансыз? Союз малды алган экенмин мен. Канчанчы токтоптур. 86-жылдары алыпмын. 86-жылдары. 86-жылдары алыпмын да, Батыр энеликте. Жакшы. Сон, энеке. Өзүңүз айткандай, кийинки муундарга үйрөтүп жүрө бериңиз. Үйрөтөм, Кудай кааласа. Келсе менин үйүм ачык, дайым үйрөтөм. Эгер ушуга кызыккандар болсо. Сон, ийгиликтейбиз апага. Бүгүнкү күндө Батыр эне апабыз мына ушундай кооз шырдактарды, мына ушундай бул жакта куржундар турат. Тегеле колунан көөрү төгүлгөн апабызга баалейбиз. Биз болсо баралы. Аман болуңуз. Майли балдар. Нуртилек, кантип атасың? Жакшы, Кудайга шүгүр, алхамдулиллах. Жүрөм жакшы. Спорт жаатында кандай кетип атат? Спорт жаатында ийгиликтер, Кудайга шүгүр. Асты дүйнөлүк чемпионатка чейин барып келдим. Республика, Азия дүйнөлүк чемпионаттан чемпиону болуп келдим. Азиянын биринчилиги, э? Ооба, Азиянын биринчилиги. Сол колуман болсо экинчи орун. Оң кол, сол кол, эки кол деп күрөшөм да. Кудайым жок экен да. Ооба. Кудайым буйрса, жакынкы күндөрү август айында Казакстан өлкөсүнүн Алматы шаарына Азиялык чемпионатка дагы жолдомо алдым. Сонун. Ошол жака баратам, даярданып, тренировка кылып. Мана жакшы, Кудайга шүгүр, ниет
түз. Буюрса дагы бир жолу Азия чемпион болуп келем. Кеңеш айыл аймагынын Шаңкол айылында жүрөбүз. Шаңкол айылынын тургуну Нуртилек Кезигип бүгүнкү күндө ийгиликтер менен маектешип аткан учурубуз. Албетте Нуртилек бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү чектелип турса дагы, бирок көптөгөн ийгиликтерди жаратып келет. Жашоодо эмне менен мотивация аласың да сен? Жашоодо башка инсандарга үлгү болуу. Ушул абалымда башка инсандар мени көрсө, мени көрүп чир алып, алар дагы аракет кылса, мен ойлойм, бул жашоодо аракет менен ниет, анан ошол аракетке бек турса, ким болсо дагы ойлогон кыял максатына жетет деп ойлойм. Ошол. Жакшы, Нуртилек, могул жерде олтуруш бар экен, ошол жерге олтуруп бир аз маектешели, Макул. Нуртилек, машыгуу тактикаң кандай? Нелер менен машыгасың да? Кызык. Бизде кадимки тренер бар, өзүбүзгө бөлүнгөн. Ошто Арванский көчөсүндө биздин залыбыз бар. Кол күрөш боюнча армрестлинг залы. Ошол жерге барып, аптасына бир жолу, эки жолу тренировка кылып, калган убакта үйгө өзүм да шарт түзүп алгам. Спорттон сырткары сваркада алектенем дейм. Чоң сварщик эмесмин, бирок өзүм ойлогон нерселеримди жасай алам. Баарын өзүм шарттарды түзүп алганмын. Анан аптасына эки жолу зал, анан калган үйдө тренировка кылам. Ооба. Анан тренер бардык ыкмаларды, жол жоболорун, приемдорун үйрөтүп турат мага. Ошентип даярданып барып, Кудайга шүгүр жакшы ийгиликтер менен кайтып келип жатам. Мына бул чет өлкөлөргө чыгып, ушул Азия чемпиондугуна, дүйнөлүк чемпиондугуна катышып жүрөсүң да? Ал жакта мына ушундай мүмкүнчүлүгү чектелгенге кандай көңүл бурулат экен, мындай байкадыңбы? Ооба, байкадым. Мисалы, спортто бизде категориянын салмакка бөлүнөт да. Биз ловуза, мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарбыз да. Анан ал жакка бардык, баргандан кийин бизде башкалардан жанагы салмагыбыз тартканда дагы бизде кезек күттүрбөй башында өткөрүштү. Анан мен дүйнөлүккө биринчи жолу баргандыгыма байланыштуу мен анча мындай кенен жүрө албадым да. Өзүнчө сүр болот экен, башкача сезимдер болот экен. Ооба, алыста Европада жүрөм. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген спортсмендердин саны аз болгондуктан, жана бир эле жылда барган спортсмендер кийинки жылда бара берип, алар такшалып калышыптыр. Ошого ойлойм да, менде көбүнчө сүр дагы болду депчи. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга өзүнчө залы менен, анан мынау суспенсия ал жагына да жакшы карап берип, эми бизде тирилик, башка жумуштар болуп да кетип калам да. Алар болсо бар жок оюн убактысын тренировкага бөлөт экен да. Спортко бөлөт. Ооба, спортко бөлөт. Аларда шарт бизге караганда бир топ эле жакшы экен деп айтылам. Азия чемпиону болуш оңой эмес да. Биринчиликти алганда бир кандай сезимдер болгон да? Мен ал сезимдерди ал учурда бактылуу көзөрмөмдү сөз менен айтып жеткире албасам керек, бирок жана көптөгөн мага кызыккан инсандар айтып калат да. Беш кол тең эмес да. Досторум айтып калат. Сен ушунча аракет кыласың, тренировка кыласың, чет өлкөлөргө өзүң спонсор издеп, өзүң чуркап жүрөсүң, биринчиликти эле алдың, өзүң була болдусуң, эмне зарыл сага кыйналып депчи. Эми туура, биз тренировка кылабыз, спонсор издейбиз, кыйналабыз, ал жака бул жака бара. Бирок жана биринчиликти алганда ортодо турасың да. Бул жакта 3-чү орунду алган турат, 2-чи орунду алган турат. Ошо ортодо турсаң, биринчи орун болуп, фамилияңды көптөгөн инсандардын арасында сенин фамилияң чыкса, баары кол чаап, колдосо, анан да Кыргызстандын желеге, бийикке көтөрүлүп, кимин ойнобаса, мен билбейм, бар спортсмендер эле кыялы ушул болсо керек. Ал сезимди сөз менен айтып жеткире албайм да. Бактылуу көзөрмөм. Ушунчалык сүйүнөсүң, жана кыйналып тренировка кылып, жана бүт кыйынчылыктар унутулуп кетет да ошол жерде. Бир жазында. Ооба, бир жазында. Аябай бул сезимди мен кайра көргүм келет, Кудай насип этсин. Жакшы. Но тирилик деп калдың. Тирилик кандай өтөт атана? Негизи үй бүлөдө жалгыз уулмун. Атам Ош шаарында шофёрлук кесип менен эмгектенет. Жалгыз уул болгондуктан айыл жеринде жашайбыз, шаар четинде. Үйдө жана өзүмө жараша өзүм тирлигим жумуштарым бар. Мисалы отун кылып үй жумуштар, анан
уйларды карайбыз, колубузда бир аз уйлар бар. Сваркачылык менен кетенем, анан автоун айдайм. Өзүң машина айдайсың? Өзүм машина айдайм. Заказ болуп калат, өзүм жумуштарым болуп калат. Негизи бир жакка барганда таксиге же маршрутта кыйналып жүрбөйм да. Кудайга шүгүр өзүмдө машина бар. Анан дагы эми кайтса да үйдө бир эркек болуш керек деп айтат да атамчы. Ал өзү без дем албай иштейт. Ошондуктан үйдөгү бар тирликти өзүм жасашка аракет кылам. Өзүң мына ошол абалда туруп, эч кимге көз каранды болбой өзүң бүтүрүп аласың иштериңе. Ооба. Отун жарып, суу ташып, мал карап, башкасын. Ооба. Азамат, не дейсиз? Мына ушундай көрүп атасыздар. Нуртилек бүгүнкү күндө ошол өзү жана айтып кеткендей, Кыргызстандын желегин дүйнөгө, Азияга желбиретип, чоң-чоң ийгиликтерди багындырып келет. Өзү айткандай, мына 6 саны аман болуп, спорттун көптөгөн түрлөрү менен алектенип келген биздин спортсмен жигиттерибизге дагы албетте бунун айткан сөздөрү бир чоң мотивация болсо керек деп ишенимдүү түрдө айта алабыз. Азыр Нуртилек өзү айтып атат, автоуна өзүм айдайм депчи. Көрсөтпөйсүңбү? Кантип айдайсың? Макул, көрсөтөйүн. Машинаң ушул жерде эле? Тийин абалыңар мойка кылыш керек эле. Мойка кылыш керек. Буну эми кантип айдайсың эми? Буну колго ырчак кылып өткөрүп алгам баарын, мына жактарычы. Өзүң жасап алган окшойсуң буну дагы, сваркадан. Жок, бул жасалганына көп болду. Анда мен сварканы жакшы өздөштүрө элек болчумун. Муну Кошнобай эле жасап берген. Бул башында үйрөнгөндө мондай таяк менен эле баштаган машинени үйрөнүпчү. Анан кийин алыска жолго чыга баштадым. Карасам таяк ишенсиз да. Баарынан тормозго да. Анан мондай жасатып алдым. Бу да көңүлүм ток. Жакшы жүрөм. Мына биздин Кыргызстандын жолдору бир аз татаалыраак да. Ооба. Чоң жолдорго чыкканда кыйналбайсыңбы? Эми беке 2015-жылдан бери айдайм. Профессионал болуп калдым десем болот. Эл каттуу жүргөн жерде каттуу, акырын жүргөн жерде акырын, баарына көнүп алдым. Анда мында адамда калып алсаң керек. Ооба. Көп убакыт болуп калды, бирок андан мурда таксовать этип жүргөнмүн. Ушу менен? Мына Шаңкол айылыбызга анан Нокат базарга анан районго. Кийин Нокат Ош айдап жүрдүм. Бирок кийин башка жумуштар менен, бирок азыр заказ болуп калса, достор менен кенен жүрө берем машинада. Бара турган жагымда. Эмне деп калышат мындай бир жат адамдар чыгып калганда да? Жат адамдар чыгында көбүнчө убакытта аркадагылар байкабайт. Астыдагылар мындай мойну менен, башы менен бурулуп карабайт да, көз кырын салып кете берет. Же айта албай, астыдагы отургандар сүйлөбөй кетет. Коркобу билбем кандай, арттагылар эч нерсени билишпейт. Нуртилек, колясканы кантип алып жүрөсүң анан? Машинага отурганда бир жерге барып түшүшүң керек да. Ооба. Эми жана башка түшкөндө баарын үйрөнөт экенбиз да. Бул истеп үлгүсүндө машина, баарыңыздар билсеңиздер керек. Арткы эшиги четке сүрүлүп ачылат. Могу жерден сиднаны жаткырып өтүп, арт жактан колясканы мондай өзүм колум менен түшүрүп, колясканы жайып, анан коляскага отуруп кете берем. Жумушум бүткөндө кайтканда арт жактан чыгып өзүм биринчи бурулуп барып, кайра колясканы бүктүп өзүм тартып алам. Анан көбүнчө жолдун четине койгондо же бир парковкага койгондо адамдар түшүнбөйт да. Тиги машинанын аралыгын жакын коюп коет. А мен үчүн бир аз ыңгайсыз болуп калат. Ошол жерде колясканы түшүрүп, кайра алып чыгып, кичине аралыкты сактап койсо. Ооба, аралыкты жакын эптеп эле баткырып кетсе болду. Эптеп эле баткырып. Мынакей, степ үлгүсүндөгү автоунааны мынтип атайын колго ыңгайлуу кылып өткөрүп алыптыр. Нуртилек бир айдап көрбөйлү, кантип айдайсың көзүм менен көрөйүн да. Макул. Мына унааны жүргүзүп жаткан учуру. Азыр ушул унаа менен биз айыл кыдырабыз. Кийинки каармандарга сапар алабыз. О. Асанова таза балды кантип билсе болот да? Эми таза балды көбүнчө жеп көрүп билишке туура келет. Эми балдын дагы ар түрү болот. Мисалы үчүн кээ бири түсү сары болот, кызыл болот, кээ бирлери кырмызы болот.
бул чөпкө байланыштуу болот. Мисалы үчүн мынау немеден алынган, биздики азыр мына жерден коен томук менен анан шалфейден алып атат азыр. Бул саргыч бал болот. Анан кээ бир адамдар ушу мындай бал экен, түсү мындай экен деп анан айырмалысын билбей эле неме кылат. Бирок баардыгы таза бал ушулар. Себеби чөптүн кандай чөп болсо, ошодон ошого байланыштуу эме берет да, бал берет. Мисалы үчүн эспарсевтики аппак болот. Бул таза бал, бул дагы эле таза. Бирок эң таза бал мына киготтон алган бал менин практикамда. Кигот бул кандайдыр бир дайырлык касиети ham күчтүү экен дагы. Анан адамга мындай жагымдуу дагы, анан көп ооруларга өзүнүн немесин сактайт экен да. Мындай таасирин жакшы берет экен. Эң тазасын өзү билиш үчүн жеп көрүш керек. Жөн билиш кыйын. Муну көп жеп жүрсөң анан кийин билинет. Анан балга көптөр айтат, ушундай бир нерседи алмаштырып, аралаштырып коет, кээде карчканы кошуп коет экен сөздөрдү угуп жүрөм башканы. Балга эч качан бир нерсе кошсо, башка нерсе кошсо ачып кетет. Бул мүмкүн эмес, кошушка мүмкүн эмес. Бал өзү 200-3 кылым, 4 кылым жашап атат. Турушу мүмкүн да. Мына чет мамлекеттеги алки фараондордун чөйүн чукканда балга көмгөндөрүн көрүп атабыз. Ошого байланыштуу бул бал эгерде бир нерсе кошуп койсо, бул эч качан узакка турбайт да. Эме болуп кетет, ачып кетет. Ошол. Азыр бирөөсүн ачып көрбөйлүбү? Мейли ачып көрөлү, болот. Мынаны. Мыналар бал. Уже мыналар печаттап койгон. Даяр деңиз? Даяр. Эми мына шуну кесип туруп, анан баягы тегерменге салып туруп, анан кийин эме кылабыз. Тартылат. Анан рамкасын кайра ордуна коюп коебуз. Мына тукумдары, мына балдары булар. Мына чыккандар. Балды ошо азыр топтоп аткан убагы. Бул жанагы карп деген сорту же бул башкабы бул? Бул ушу карпатский сорт деп коет муну. Анан биофакс деген сорту бар, азыр жаңы чыгып атат, Германиядан келип атат, биз эми ошого алмаштырат окшойбуз. Дагы жаңы сорттор чыгып атат, азыр сорттор көбөйүп кетти. Бирок карпатский жакшы сорт деп азыр элде таанылып атат да. Ошо сортту. Бирок биздики эскирди, мына бизге келгенине көп болду карпат сорту. Ошон үчүн азыр жаңы сортторго алмаштырышка туура келет. Искусственный энесин жасап, маткасын жасап, анан алмаштырабыз эми жазда. Мына бал жыттанып жеген келтирет го. Киготтун балы ушул. Салып коеюнбу? Салып коебуз, Эми тартат экенсиз да? Эми тартабыз, эми Кудай кааласа. Сөздүн аягында бир ушу бал кылам деп турган же ушу балчылык менен алектенип бир жолуна сала албай аткандарга кандай кеңеш айтат элесиз? Мен бал кылам дегендерге бул китептен азыр интернет чыгып калды, китептерден окуп үйрөнсө болот. Бирок сөзсүз бир жакшы устаны, бир жакшы билген балчы электи 1 жыл жүрүш керек жок дегенде. Себеби мунун теориясы менен практикасы өтө чоң да. Мен 20 чоң бе? Чоң, баягы мисалы үчүн машинаны оңдогонуңда китебин окусаң моторду полный кылып коесуң. Фактически кыла албайсың. Бул дагы ошондой иш да. Китебин окусаң баардыгын моторду ордуна коюп коесуң. Кыла келгенде кылбайсың. Бул дагы ошондой иш да. Практически кылып, ошо бир практически билген адам менен 1 жыл жүрүп, ошондо анан кийин улантып кетсе өзүнө жакшы. Бирок жөн үйрөнсө дагы болот. Жөн үйрөнгөн менен убакытты уттуруп коет да. Убакыттан уттуруп коет. Мисалы үчүн уста менен жүрсө 1 жылда үйрөнүп алса, өзүнчө үйрөнөм деп интернеттен көрүп аяктан үйрөнөм деген адамдар бул бир 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл убактысын кетирип коет да. Жаман жери ушу. Эми мунун климаттагы байланышы бар. Анан жаңы практически көргөндө. Олорду кышында багуу бар, Багуу бар. Муну кантип дарылаш керек, питке каршы. Өздөрүнүн пити бар, оорулары бар. Буга аркыл дарыларды бериш керек. Олорду китептен көрүп кылат, бирок кайсы убакта беришин, кайсы убакта ошону кылыш керек. Муну китепте жаза албайт да башта. Китепте ушуларды кыласың дейт, бирок кайсы убакта кылышты толук айта албайт. Китепте ошондой. Мен көп жылдыкта, мен өзүм иштегениме 36 жыл болду, балчылык кармаганыма. Ошо 36 жылдан бери бир 30-40 учениктерде келип үйрөттүм, бирок ошодон бир 5-6 гана үйрөндү, калганы чөтү калыбады, эмне болду деп албады. Жакшы. Тоо борунда мына ушинтип балчы электерин коюп, бүгүнкү күндө Асан абабыз ушу тоо балын жыйнап алып, элдин дасторконуна тартуулап жаткан учуру. Эмне дейсиз? Ишиңизге баалай дейбиз. Мейли, рахмат силерге дагы, ишиңерге ийгилик.
Шаңкол айылына болгон сапарыбыз карып олтурат десем болот. Албетте Кыргызстандын ар бир айылы мына ушундай кооз, өзгөчө, албетте керемети өзүнө тарып турат. А биз болсо сиздер менен коштошобуз. Менин айылым көрсөтүүсү сиздер менен мен Казыбек Мамасат болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Эгерде өз айылыңыздар менин айылым көрсөтүүсүнөн көргүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Аман болуңуздар.